Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева жекебиздин номери. Урматтуу менин угармандарым, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналымдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Экинчи китеп 6 бөлүм. Арсар, мен сага бир ой айтайын деп атам. Соня капыстан эле ушинтти. Эмне болуп кетти? Арсар колундагы чотту столго коюп Соняны карап калды. Арсар, дүкөндү кечээ сурап келген аялга эле беришибиз керек го. Азыр бизге андан жакшы бааны эч ким бербейт го. Ал аял менин оюмча жакшы эле бааны айтып атат. Бизде убакыттар экенин унутпа, Арсар. Тигинин эмнени ойлоп атат ким билет? Эмнегедир менин жүрөгүм да тынч болбой калды эми. Өгүнү дүкөндөн чыгып баратып бир кишини көрдүм. Тиги маңдайдагы отургучта биз жакты карап отуруптур. Эмнегедир мен аны мурунда көргөндөй болдум. Ал болсо менин карап калганымды көрүп, калп эле зеригип отурган адам өңдөнүп койду. Бизди дагы эле аңдып атышат окшойт. Соня, өзүң айткандай, коркконго кош көрүнөт болбой элебизби? Ким билет ай, балким ошентип атабызбы деп да ойлойм, бирок жүрөгүм тынч эмес. Капаровичиң жакшы адам эмес. Ал бизге чоң жамандык кылчудай сезилип калды эми мага да. Соня, чынымды айтсам, мен деле ошентип ойлоп атам. Бирок сени кабатыр кыла бербейинчи деп айтпай аткам. Арсар, азыр биз пайдан эмес, ошол шүмшүктөн кантип кутулууну ойлонушубуз керек го дейм. Азыраак болсо мейли, ошол аялга эле берели дүкөндү. Бирок азыркы учурда андан көптү деле эч ким бербей атпайбы? Соня Арсарга олуттуу карады. Мейли, Соня, сеники да туура. Пайданы көбүрөөк кылабыз деп атып, таптакыр кур жалак калбайлы. Эртерээк сатып, эртерээк жылалы бул жерден. Ошентели. Соня жеңил үшкүрүп алды. Анда мен тиги аялга чалайын. Бүгүндөн калбай сата берели. Арсар телефонго басты. Ошондо биз Казакстанга кете турушубуз керек болуп калабы? Ооба, анан кайда барабыз? Жеңемдин төркүнүнө бара туралы. Ооба, ошентпесек болбойт го. Тигинин укуругу узун неме тура, бизге Кыргызстандан жашоо бербейт окшойт. Соня, сен кетүүнү жакшылап ойлондуңбу? Балким сенин кеткиң келбейли. Эгерде андай болсо, мен сени мажбурлабайм. Жок, Арсар, андай эмес. Мен силер менен болом кайда болсо да. Бирок мага ушул дүкөндү сатуу кыйын болуп атат. Канча азап менен тургуздук эле ушул дүкөндү. Соня көзүнүн жашын тыя албай ыйлап жиберди. Соня, мага деле оңой эмес. Мен да бул дүкөндү саткым келбей турат. Чын эле, ушуга биздин канча мээнетибиз кетти. Бирок сатпаска аргабыз жок. Эгерде мен бул дүкөндү сатпасам, тигинин айткандарына көнүшүм керек. Мен анын көңүлдөшү болушум керек. Болбосо ал мени балдардан ажыратат. Мен кокуруйун, балдардын көргөн күнү эмне болот? Жетимдер үй эмес, ооруканаларды карабай калды азыр өкмөт. А тиги мага жардам берген врачты булар отургузуп коюшат. Ошондо мен кантип жашайм? Же мен тигинин ойношу болуп алсамбы? Баарынан оңой жолу ошол го дейм. Эмне? Соня Арсарды алая карап калды. Андан көрө тигинин айткандарына көнүп жашай берсемби дейм. Анда биз дүкөндү да сатпай калабыз. Ал бир күнү менден тажаганда жайма коёр. Балдардын, сенин, тиги врачтын коопсуздугу үчүн мен ушинтсемби деп да ойлоп кетип атам. Эмнеси бар, акыры аягы мен баш бош аялмын го. Арсар жер карап үшкүрүп алды. Арсар,
Sen акылыңдан айнып баратасың го дейм. Кантип эле ошол сени бир күнү жайыңа койсун. Ал балдардын таржымакалын билип калды. Сени жөн эле кое берип койбойт. Моокуму канган күнү ал сенин териңди тескери сыйра баштайт. Айтты койду дебе. Соня, чынында мен деле ошентип ойлойм. Бирок убакыт өтсө, балким баары башкача болуп кетеби деп да үмүттөнөм. Эмне? Башкача болгондо аны бир күнү машина коюп кетип, өлүп калабы деп үмүттөнөсүңбү? Ошентсе гана машина койбосо да балким автобус коюп кетеби дейм да. Арсар бырс этип күлүп жиберди. Ойго койгүн, автобус эмес поезд коюп кетер күнү кайда ошону? Же акырын бир күнү конокко чакырып туруп, уу берип өлтүрөлүбү? Анан колун кол, бутун бут кылып кескилеп, сумкага салып, каналга салып салалы. Соня чындап айтып аткан өңдөнүп, Арсарды суроолуу карады. Ой, сен жанагы батыштын кинолорун көрүп атып, машыгып калгансың го. Ай, чын эле ошентпейлиби? Дүкөндү да сатпай калабыз, эч кимден коркпой жашай беребиз. Мейли анда, бүгүн эле чакыралы конокко. Ууну кайдан алабыз? Мына, ошолмас эле. Ууну кайдан алабыз? Соня чекесин тырыштырып ойлонуп калды. Ой, Сонечка, болду чеми. Арсар досун бекем кучактай калды. Тим эле баш кесер болуп кетесиң да. Арсар, сени ушул балиеден кутултуш үчүн баш кесер деле болуп кетким келип атат. Соня да досун кучактады. Экөө бир убакта терең дем алып, оор үшкүрүп алышты да ойго батып, термелип туруп калышты. Соня, сен туура айттың. Азыр бизге ошол аялдан көбүрөөк эч ким бербейт окшойт. Ошого эле берели дүкөндү. Анын үстүнө ал дароо эсептешем деп атпайбы? Зарылдын пулу күйсүн деген калганын көрө жатарбыз. Жетчү жерибизге жетип алсак, эптеп бир айласын табабыз. Мындан жаманыбызда деле тойго аттанбадык беле? Арсар көптөн кийин ушинтти. Мен да ошентип ойлоп атам, Арсар. Ошенткенибиз эле оң болот, деди Соня. Экөө ошол ойго токтошту. Калдар акенин айласы кетип турду. Атасы жөнүндө Алмазга кантип билдирээрин билбей көпкө чайналды. Алмаздын атасынын абалы абдан эле начар болуп калды. Биз колдон келгендин баарын кылдык. Үйгө эле алып кетишиңер керек го дейм. Эми Кудайдын жазганын көрөр, деди аны дарылап аткан дарыгер. Областтык ооруканага алып келгендери бир айдын жүзү болгон. Эми минтип үйгө алып кетүүгө аргасыз болушту. Ал өзү деле абалын түшүнүп тургандай. Аба, мен билип атам. Балама айтсамбы, айтпасамбы деп санаар кабатасыз го. Алмаздын атасы сөздү өзү баштады. Эмне болоору болгон соң балам бул жерге келгенде эмне кылмакчы? Менин жашоом бүтүп атат. Баламдын башындагы мүшкүлдү экөөбүз тең билебиз. Мен сизден өтүнөм. Ага эч нерсе деп айтпаңыз. Мен кеткенден кийин эбин таап, бир күнү өзүңүз барарсыз ага. Мага Куран окутуп коюп турса болгону. Мен да санаам тынч кетейин. Анын бул жерге дагы келгени опурталдуу. Койсоң чеми, эмне деп эле башты оортуп атасың сен? Доктор айтты го, жакшы болуп кетесиң. Андан көрө ошол Алмазыңдын жакшылыгын көрөйүн деп тилек кылсаң боло. Калдар аке Алмаздын атасын калп урушмуш болду. Анткени менен ичинен кан жүгүрүп, ичегиси толгонуп, анын көзүн тике карап турууга кудурети жеткен жок. Аба, мен сизге эки дүйнөдө ыраазымын. Мен баламды талаага таштабай, өз балаңыздай бактыңыз. Эми кызым да сиздин колдо. Мен көрбөгөн жакшылыкты сиз көрүңүз ошолордон. Мен куруйун, мен өзүм кылбадымбы? Алмаздын атасы токтон албай кемшеңдеп ыйлады. Калдар акенин да көзүнө жаш тегеренди. Эми мунун сооротунун кажети жок экенин түшүнүп, анын жанына отурду да
бекем кучактады. Ата, сизди бир бейтааныш адам сурап атат, деди акырын баш баккан Айгүл. Я, бейтааныш адам дейсиңби балам? Калдар аке таң калып калды. Ата, кыргыз эмес окшойт ал адам. Ким болуп кетти? Калдар аке калдалаңдап тышка чыкты. Эшик алдында турган Сыган Василийди көрүп чочуп кетти. Саламатсызбы? Калдар деген сиз болосузбу? Деп сурады Сыган орусча. Ооба, менмин. А сен өзүң ким болосуң? Менин атым Василий. Сыган колун сунду. Мен сизге жумуштап келдим. Демек келген экенсиң да. Алмаз мага сен жөнүндө айтып кеткен. Сак саламат жетип алдыңбы? Калдар аке Сыганга колун сунду. Рахмат, жакшы эле жеттим. Албетте менин Алмаз аркылуу келгенимди эч ким билбеш керек. Ошондуктан мен бул жердегилерге сиз менен аскерде болгом деп койдум. Сиздин үйдү сураштырдым да. Ооба, туура кылгансың. Кел эмесе кир үйгө. Калдар аке Сыганды алдына өткөрдү. Айгүл балам, чайыңды даярда. Менин аскерде чогуу болгон жакшы досум келген тура, деди Калдар аке шаңдуу. Эмнегедир анын маанайы көтөрүлүп, бул адам үйгө жакшылык менен келгенин жон териси менен сезди. Садыр Капаровичтин телефону капыстан катуу чырылдады. Ким болуп кетти бул? Капарович саатын карап коюп телефонду алды. Алло, Садыр Капарович, бардыгын сиз айткандай кылдым, толук эсептештим, деди тааныш аялдын үнү. Ошондойбу, азаматсың, чоң рахмат сага. Капарович телефонду ордуна койду. Эми тигилерди колдон чыгарып жибербеш керек. Жумуш убактысы деле бүтөйүн деп калды. Мен тезирээк кыймылдайын, деп ойлоду да телефонду кайра колуна алды. Саламатсыңбы? Мен сага баякы жумуш боюнча чалып атам. Бүгүнтөн калбай бүтүрүш керек ал ишти. Бардыгы биз сүйлөшкөндөй болсун. Алардын дарегин билесиң. Жаныңа алчу кишиң ишеничтүү экенине кепилдик бересиңби? Капарович сүйлөшүп аткан адам маңдайында отургансып кабагын чытып койду. Анан телефонду ордуна койду да адатынча креслого чалкалай отуруп ойго чөмүлдү. Арсар, эми кантер экенсиң? Мени жалдыраткан кандай болот экенин эми билесиң. Андан көрө жашоонун жыргалын көрүп, каалаганыңда эркелеп жашай берсең болмок. Айтканыма көнүп, деп ойлоду да мыйыгынан күлдү. Арсар, эч нерсе унуткан жокпузбу? Соня Арсарды суроолуу карады. Баарын эле алдык го дейм. Жолго чыгаарда 1 мүнөт отура туралы. Арсар диванга отура калды. Соня жанына отурду. Кечөө келген Сауле жеңеси да алардын жанына отурду. Эч нерсеге түшүнбөгөн Амантай менен Эсентай да тигилерди туурап отуруп калышты. Бөлмөнүн ичи дымырап тынчтыкка бөлөндү. Капыстан эшик катуу тарсылдады. Арсар менен Соня бири-бирин жалдырай тиктеп калышты. Ким болуп кетти бул? Эшик кайрадан катуу такылдады. Бул жөн келген немелер эмес го. Арсардын жүрөгү алда нени сезип бир булкунуп алды. Ордунан туруп эшикти ачты. Эшик алдында турган эки далдайган немени көргөндө жүрөгү таманынан сокту. Силерге ким керек? Деп болушунча сүрдүү сурады. Кимди эмне кыласың? Кир үйгө. Бирөө чөнтөгүнөн тапанчасын алып чыгып Арсарга кезеди. Арсар үрөйү учуп, үнсүз артка кетенчиктеди. Экөө аны жөөлөп кирип, арткысы эшикти бекитип койду. Диванда отургандардын баары аларды жалдырап тиктеп калышты. Эмне болуп атат деги? Эч кимиңер үнүңөрдү чыгарбагыла. Тапанчасы бар неме тиш арасынан ызырынды. Ансыз деле үнсүз отурган немелер дем алуудан да коркуп дымып калышты.
Акчаны чыгар, деди беркиниси Арсарды карап. Кайсы акчаны? Арсар көзүн алайтып эч нерсе билмексен болду. Кайсы акчаны деп өлмүш болбочу сен. Дүкөндүн акчасы гана. Биз билебиз сен дүкөндү сатканыңды. Канчага сатканыңды да билебиз. Эгерде сен азыр баарын толук өткөрүп бербесең, эмне болооруңарды өзүң эле түшүнөсүң го дейм. Тиги тапанчасын Арсардын көкүрөгүнө такады. Булар менен тамашалашуу болбосун түшүндү Арсар. Өткөн жылы бирөөлөрдү ушинтип тоноп кетишкенин укканы бар. Алардын дүкөнүн сатып алган адам бандиттердин кишиси экен көрсө, ошол иттерге кабылганбыз го. Болбосо булар кайдан билет эле биздин дүкөндү сатканыбызды? Арсар аргасыз бурчта турган сумканы алып, андан көйнөгүнө ороп койгон акчаны алып чыгып берди тигилерге. Беркиниси оромолду ачып, ичиндеги акчаны таңгактары менен санады. Баары туура, деди тигинисине. Эмесе жакшылап угуп тургула. Кимде кимиңер кың дей турган болсоңор, же милисаларга арыздана турган болсоңор, биз силерди аяп койбойбуз. Жашагыңар келсе, биз жөнүндө таптакыр унутуп койгонуңар оң. Түшүндүңөрбү? Түшүндүк. Түшүнбөй анан, деди Арсар аргасыз. Экөө кетенчиктей чыгып кетишти. Баары бири-бирин тиктеп, эмне болгонун түшүнүүгө дармандары келбей отуруп калышты. Эго куйгун, бул эмне деген жорук? Сауле биринчи эсине келди. Ал түнү менен келген. Арсарларды төркүнүнө жеткирип, өзү да ошонун шылтоосу менен төркүнүндө жүрүп келмекчи болгон. Мен билбейм жеңе. Арсар көзүнө тегеренген жашты токтото албай ыйлап жиберди. Биз эми таптакыр куру жалак калдыкпы? Соня да ыйламакчы болуп отурду. Калганыбыз ушу. Соня, кечир мени. Баарына мен күнөөлүүмүн. Арсар Соняны бекем кучактап боздоду. Койсоңчу Арсар, сен эмнеге күнөөлүү болмок элең? Булар бизде канча акча бар экенин чын эле билген немелер го. Болбосо эмнеге тигиниси баары туура деди Соня. Чын эле, эмнеге антты? Арсар таңыркап калды. Булар биздин дүкөндү сатканыбызды, канчага сатканыбызды да билген немелер экен. Бизди тиги катын сатып кеткен тура. Ал балким ушулар менен байланышта болсо керек. Ошондой болушу да мүмкүн. Эмнеси болсо да куру жалак калдык. Бирок башыбыз аман калганына сүйүнөлү. Жанагы тапанчысы менен бирден атып салса эмне болот эле? Көзүнүн жашы буурчактап кеткен Соня коркконунан жакасын кармады. Кой, болдугулачы эми. Чын эле аман калганыбызга каниет кылалы. Айлабыз жок энди. Сауле да эмне дээрин билбей тигилерди сооротмуш болду. Дагы эле эч нерсеге түшүнбөй турган Амантай менен Эсентай да апасынын ыйлап атканын көрүп ыйлап жиберишти. Арсар эсине келе калып, отура калып балдарын кучактады. Ай, болдугула эми. Мына мен ыйлабайм. Ыйлабагыла болду, деп көзүнүн жашын сүртүп ызасын ичине катты. Балдарын кучактаган тейден телмирип калды. Сен тагдыр мени дагы ойдо жок жерден жаакка чаптың. Чапканда да эси көөнүмдөн кеткис кылдың. Бирок сен мени чапмак тургай, тебелеп салган күндө да мен сынбайм. Сен мени сындыра албайсың. Мен тирүү кезимде эч качан сынбайм. Сен мени дагы да болсо тизелеттиң. Бирок мен турам. Эми мен сени менен өлбөгөн жерде калышам тагдыр. Мени эми ажалдан башка эч нерсе жеңе албайт. Жок, мен эми керек болсо ажал менен да кармашам, деп ойлоду да. Ошол ою өзүнө болуп көрбөгөндөй дем күч берип, ордунан турду Арсар. Садыр Гапарович машинасын шашылыш айдап, шаар четиндеги бир үйгө келип токтоду.
Үйдөн аны утурлай Арсарды тоноп кеткен далдайган неме чыкты. Экөө учурашып үйгө киришти. Иш кандай? Капарович диванга отуруп суроо салды. Баары ойдогудай, мына. Тигиниси стол үстүнө таңгакталган акчаларды ыргытты. Бара келди, азаматсыңар. Эч ким эч нерсе байкаган жокпу? Акчаны көргөндө Капаровичтин көңүлү алдан эдей көтөрүлдү. Бардыгы таптаза өттү. Аларыңар эсин жей албай отуруп калышты. Анча барбаганда биз жетишпей калмак экенбиз. Яды, эмнеге? Алар бир жакка кетүүгө камданып алышкан экен. Сумкаларын даярдап, өздөрү жолго чыкчудай кийинип алышыптыр. Ошондой де. Садыр Капарович ойлонуп калды. Демек, Арсар мени алдап кетмек экен го. Ал дүкөндү сатып, башка дүкөн алалы деп атпады беле? Болуп турганда, мен кетейин. Бул иштин купуялыгы жөнүндө айтып кереги жокко дейм. Мына бул экөөңдүн маянаң. Капарович стол үстүнө бир пачка акчаны ыргытып койду. Тигиниси ичинен кымыңдап калды. Капарович калган акчаны папкасына салып, ордунан турду. Кеңсесине келип, адатынча креслосуна чалкалай отуруп, ойго чөмүлдү. Мен куруйун, баладай болуп баратам го. Бул аялдын сыйкыры барбы дейм. Мени эмнеге мынча арбап алды? Мен эми ага кандай мамиле кылышым керек? Ал акчасы жок эми кайда кете алат? Көр деле муну. Мени жазгырып качып кетмек экен го. Кайда качмак? Бул келесоо аял эмес. Айылына кетсе болбосун жакшы түшүнөт. Бирок ал менден качтыбы, же кача турган дагы башка себептери барбы? Ал менден жардам сурап келбей коюшу да мүмкүн. Анда кандай кылам? Мен эми аны күндөп-түндөп аңдытыш керек. Капарович телефонду алып, тыңчысына чалды. Тезирээк келе кал, деп буйруду. Тыңчысы сөз босогодон узай электе жетип келди. Эмесе мындай, Жайнакованын үйүнүн жанына күндөп-түндөп нарушка коюш керек. Түшүнүп атасыңбы? Ал бир жакка качып кетиши мүмкүн. Эгерде качырып жиберсең, башың менен жооп бересиң. Садыр Капарович, кечиресиз, мен ал жерге нарушканы кантип коем? Ал үчүн эч болбосо 2 киши керек да. А сиз бул иш жөнүндө менден башка эч ким билбеши керек дегенсиз, деди тыңчы. Мунун жүйөлүү суроо. Ал жагын албетте ойлонуштурдум. Мен сага ишеничтүү дагы бир адам берем. Бирок ал органдын кишиси эмес. Ошондуктан аны менен болушунча этият бол. Оозуңду 7 катар кулпуга бекит. Бул аял оңой эле аял эмес. Бирок азырынча аны кармаганга илинчек далил жок. Ошондуктан бир көз ирмемге калтырбай артынан аңдыш керек. Биз ал үйдө жашагандардын баарын аңдышыбыз керекпи? Жок, Жайнакованын өзүн гана. Болгон нерселер жөнүндө күндө маалымат берип турасың. Жөн эмесе тезирээк. Капарович Арсар эмдигиче качып кеттиби деп кооптонду. Эгерде ал бул ишке менин тиешем бар экенин билип калса, бул жерде калбайт. Жарайт, жакшы калыңыз. Мен азыр эле барам ал жерге, деди тыңчысы. Ошент, тиги кишини мен ошол жерге жиберем. Капарович стол үстүнө акча ыргытты. Бул майда чүйдөлөрүңөргө. Тыңчы акчаны чөнтөгүнө шып салып алды да, майда чүйдөбүзгө ушунча болсо, эмгек акыбыз абдан жогору болот го деп сүйүндү ичинен. Эгерде Жайнакова бир жакка кетүүгө камданып калса, мага дароо билдир. Анан анын өзүн кармап калгын. Эгерде кое берип жиберсең, жумшак айтканда өлгөнүң, деди Садыр Капарович тыңчысы чыгаарда. Жарайт, түшүндүм. Тыңчы честь берип чыгып кетти. Арсар, эми кантер экенсиң? Чакырганга келбеген, ымдаганга зар болгудай кылам мен сени, деп өзүнчө кооранып алды да, ошонусуна маашырлана, 2 колун желкесине коюп отуруп калды.
Арсардын айласы куруду. Акчаны алдырып жибергенден бери андан ары кантип жашаарын билбей, Соня менен да сүйлөшкүсү келбей толгонуп жүрдү. Же кылаарга иши жок, же акчасы жок. Сонянын алдында да өзүн күнөөлүү сезди. Соня бир күнү өзү келди Арсарга. Арсар, мен сенин абалыңды түшүнүп атам. Бирок мындай болгонуна сен күнөөлүү эмессиң да. Мен да күнөөлүү эмесмин. Шайтан катын бандиттер менен байланышы бар экенин экөөбүз тең билген жокпуз. Андан көрө биз ошол бандиттерди тапканга аракет кылып көрбөйлүбү, деди. Бандиттерди тапкангабы? Арсардын көзү алайып калды. Биз аларды кантип табабыз? Тапкан күндө да алардан кантип кайтарып алабыз акчабызды? Алар эмне деп кетишкенин унутуп калдыңбы? Арсар, аларды биз таба албайбыз албетте. Бирок баягы кишиге кезигип болгон окуяны түшүндүрүп айтып берип көрбөйсүңбү? Балким ал боору ооруп, жардам берер. Ал кудуреттүү адам экен го. Эгерде кааласа, аларды бат эле табышы мүмкүн. Кээ бир милициялар криминалдык чөйрөдөгүлөрдү абдан жакшы билишет. А түгүл алардын кээ бирлери менен жакшы алакада болот деп да укканым бар. Кызык. А мен ага кантип барам? Биз ошондон качып кетмекчи болбодук беле? Эгерде мен андан бир нерсени өтүнсөм, ал дароо өзүнүкүн талап кыла баштайт. Анда кантем? Мен андан көрө үйдү сатсамбы деп ойлоп атам. Бирок тиги бандиттер бизди эми жөн коюшпайт го. Алар үйдү сатаарыбызды билип калышса, дагы да куру жалак калтырышы мүмкүн. Деги кандай кылаарды билбей калдым. Арсар башын мыкчып отуруп калды. Сен туура айтасың, Арсар. Алар эми бизди айласы кетип үйдү сатат деп ойлоп, артыбыздан аңдышы мүмкүн. Дүкөндү сатканыбызды деле билип алышты го. Алар сатка коюлгандардын жарнамасын тыкыр текшерип турушат болуш керек. Алар биздин артыбызда коргой турган эч кимибиз жок экенин түшүнүп, ошол ишке барышты. Бирок биз дароо кетип калаарыбызды кантип билишти? Эмне үчүн тез эле жетип келишти? Арсар Соняны суроолуу карады. Алар балким акча короп кетелекте бара калалы дешсе керек. Алар абдан акылдуу болушат. Бирок акылдарын тескери жакка колдонушат. Ошондой окшойт. Жанагы шүмшүк катынды бир жерден көрсөм муунтуп салам. Арсар, сен антип эч качан ойлобо. Ал аял сага муунттуруп коюп туруп калмак беле. Кебетеңди карачы, ыргайдай болуп турасың. Ал лөкүйгөн катын сени бир кол менен муунтуп коёр. Анан ал катындын артында кимдер турганын да эч качан унутпа, деди Соня Арсарды тике карап. Арсар унчукпай телмирип калды. Соня, эми кантип жашайбыз? Арсар, мындан жаман күндө деле базарга соода кылып жашабадык беле? Эгерде эч айласы болбосо, кайра базарга чыгалы. Тиги желмогуздан кантип кутулам? Ал мени жайма койбойт да бул жерде болсом. Анда мен анын айтканына көнүшүм керек болуп калабы? Арсар, менде бир ой пайда болду. Сенин үйүңдө эмес, менин үйүмдү сатсак кандай болот? Эмне? Арсар ордунан тура калды. Сенин үйүңдү кантип сатабыз? Ушул балээнин баары менин айымдан болуп жатат го. Жок, Соня, бул оюңа мен кошула албайм. Сени ансыз да көп нерседен куру жалак калтырдым. Сенин үйүңдү саттырып жиберип, мен кантип тынч жашайм? Арсар, менин үйүмдү сатып туруп кетсек, биз тигил жактан бир дүкөн ачып иштейбиз. Акча топтоп, кайра мага үй сатып алабыз. Анын эмнеси бар? Ал үй баары бир биз кайтып келгиче бек тура берет да. Андан көрө сатып жиберип иштетели. Сенин үйүңдү кантип сатабыз? Биз жарнама берсек, кайра тигилердин азуусуна илинип калышыбыз мүмкүн да. Анда кантебиз? Анысы да бар, деди Соня. Экөө далайга ойлонуп отуруп калышты. Соня, биз акчасыз бул жерден кете албайбыз. Анда биз жөн эле казактарга кул болушубуз керек.
мен бирөөлөргө кул болгум келбейт. Ошондуктан эми биз ушул жерде калышыбыз керек го дейм. Кайрадан базарга чыгалы. Баарын башынан баштайлы. Тиги шүмшүктүү болсо колумдан келишинче алдап соолап, калп үмүт менен байлай турайын. Андан ары жагын көрө жатарбыз. Арсардын чечкиндүүлүгү кармап ордунан турду. Мейли Арсар, чынымды айтсам, мен деле ошентип ойлоп аткам, деди Соня бир аздан соң. Калдар акеге сыгандын келгени адегенде бир аз кооптонуу жаратты. Эмнегедир бала кезинен сыгандарды жаман көрөр эле. Тентек кылсаңар сыгандар келип алып кетет деп коркуткандарынанбы, же буларды башка элдер, сел саяктар, уурлар катары кабыл алганынанбы ким билет. Бирок бул сыган адеп келгенде эле жакты Калдар акеге. Сыгандын капкара, курч, сулуу көздөрү анын эч кимге зыяны жок адам экенин кабарлайт. Алмаз жаман адамды бул жака жөнөтпөйт эле го. Аны кадимки эски таанышындай кабыл алып, сыган Калдар акелердикинде туруп калды. Сыган алаканын жайып отуруп алган жок. Короо жайдагы көр оокатка каралашып, ал түгүл Калдар акенин небересин да өзүнө үйүр кылып алды. Баарынан да аттарга кылган мамилеси жакты Калдар акеге. Аттар да аны эски таанышындай кабыл алышты. Жаман адамды алар оңой менен жанына жолотмок эмес. Ал ортодо Алмаздын атасынын абалы күндөн күнгө оордоп, дем алуусу начарлап калды. Бир күнү Калдар аке сыган менен кеңешти. Мен башым маң болуп турат. Алмазга атасынын абалы жөнүндө билдирсемби же билдирбей эле койсомбу? Ойлой берип чарчап бүттүм, деди оор үшкүрүп. Менде бир ой бар. Эгерде макул болсоңуз ошону кылып көрөлү, деди сыган. Айтсаң оюңду. Калдар аке жандана түштү. Азыр ал кандай ой болсо да угууга даяр. Мени тоого, карагайлар бүткөн жерге алып барсаңыз, мен ошол жактан бир чөптү издеп көрөйүн. Эгерде ал чөп силерде өсө турган болсо, балким бул кишини сактап калууга болот. Ой, оозуңа май, ошондой болсо гана. Калдар аке калдаңдап ордунан тура калды. Айгар оорунун молдосу өзгелет деген ушубу? Андай болсо бүгүнтөн калбай жөнөшүбүз керек тоого. Сыган да азыр эле жөнөп кетчүдөй болуп ордунан тура калды. Эки атты минип алчуларын алышып түш ой жолго чыгышты. Сыган жолдо ката тоолордон көзүн албай, алардын кооздугуна суктанып жүрүп отурду. Өзү издей турган чөп кайсы жерлерде өсүшү мүмкүн экенин болжолдоп коюп баратты. Силер Кудай сүйгөн адамдар экенсиңер, деди бир маалда сыган сөз учугун чубап. Эмне деген кооз жериңер бар? О, айтпа. Ушул тоолордо төрөлүп, ушул тоолордо өскөн адам бактылуу адам. Мен тоолорсуз жашоомду таптакыр элестете албайм, деди Калдар аке толкунданып. Ооба, силердин тоолор мен көрө электе эле арбап алган. Мен апам жашаган жерге кетейин деген оюмдан кайтып, ушул жерге келдим. Апамдын үйүнө барсам, санаага чөгүп кетемби деп корктум. Алмазды биринчи көргөнүмдө эле экөөбүздүн андан аркы тагдырыбыз байланыштуу экенин сездим. Эми ушундай кылганыма эч өкүнбөйм. Мага силердин тоолор абдан жакты. Эми мен акырына чейин силер менен ушул жерге калайын, уруксаат берсеңиз. Сыган Калдар акени өтүнүчтүү карады. Ого куйгун, анын эмнесин суранасың, кала бер. Бизге да жакшы болбойбу? Калдар аке чын пейилинен сүйүндү. Силер менден кооптонбой элесиңерби? Адатта бизди сыгандарды ууру катары кабыл алышат бар эле. Албетте, бизде уурлар көп, бирок бар эмес. Ай, Василий, сен кандай немесиң деги?
Мен эгерде сенден күмөн санасам, бир күндө тургузмак эмесмин үйгө. Же сен эмне, мени келе соо көрүп атасыңбы? Калдар аке көзүн жүлжүйтө карап калды сыганда. Кечириңиз, мен туура эмес айтып алдым окшойт. Бирок ошентсе да силердин ишенчээктигиңердин чеги жок экен. А билесиңерби, силер эмнеге ушундай кең пейилсиңер? Кана, айтчы, эмнеге мынча ишенчээк экенибизди? Себеби силер ушул тоолордо туулуп өсүп, ушул тоолордо жашайсыңар. Силердин жан дүйнөңөрдү мынабу тоонун суусундай булгоого эч мүмкүн эмес. Бул сууга эмне куйсаң да 2 метрден кийин кайрадан эле туп-тунук кашка суу болот. Силер да ошондойсуңар. Ашыра мактап жибердиң го, Василий. Бизде деле тоолуп ата такмактар. Анан биз элдин баарына эле ишене бербейбиз. Ишенчүлөрүнө гана ишенебиз. Ишенбеген адамдарга дароо эле эшикти көрсөтөбүз. Калдар аке бакылдап териге түштү. Мына кептин баары ошондо болуп атпайбы? Силер таптакыр 200 үйлөнө албайсыңар. Үстүнө үйрүп салаар кийими жок болсо да, ишенген адамыңарды дароо кабыл аласыңар. Ишенбеген адамыңарды дароо оолактатасыңар. Силер ошонуңар менен улуксуңар, деди сыган бейкапар. Эх, Василий, бул жердеги адамдардын баары эле сен айткандай болсо гана. Анда бул жер тирүүлөрдүн бейиши болбойт беле. Тилекке каршы бизде да ыйманы саткандар толуп тура. Калдар аке оор үшкүрүп алды. Ооба, аныңыз туура. Бирок мен азыр алар жөнүндө эмес, сиз жөнүндө, сиздин жакындарыңыз жөнүндө айтып атам. Мени жагалданып атат деп ойлобоңуз. Мен болгону жүрөгүмдөгүнү айтып атам, деди Василий Калдар акени тике карап. Калдар аке да аны бир саам тиктеп калды. Анын чын пейилинен айтып атканын түшүндү. Андай болсо кош кел бизге, Василий, деди толкунданып. Садыр Капарович таңзаарынан эле кабинетине келип, жумушка эч табити жок креслосуна чалкалай отуруп, адатынча ойго чөмүлдү. Эмнеге келбейт? Же бул ишке менин тиешем бар экенин билип койдубу? Болушу мүмкүн. Ал өтө эле сезимтал аял. Сезип коюшу деле мүмкүн. Ал ордунан туруп, сейфти ачты да, андан бир папка алып чыгып, папкадан Арсардын сүрөтүн тапты. Аны тигиле кечке карады. Деги, эмне деген аялсың сен? Мени эмне мынча эздиң? Көзүмө көрүнбөй койбой эмне болдуң? Мен сени ойлоп, кандай эзилип атканымды түшүнөсүңбү деги? Капарович үнүн чыгарып сүйлөп атканын сезбей калды. Сүрөттү дагы бир топко үнсүз карап турду да, аны алакан менен мыжып салды. Ордуна отуруп, эки кол менен башын мыкчыды. Жардам сурап келет болчу да, эмнеге келбейт? Ушунча эле ийилбес аялбы? Столду бир муштап, тишин кычыратты. Ыргыткан ташым асмандап, баардыгы мен таман алдымда калганда, ушул көпөлөктөй аялга алым жетпей койдубу? Эмнеге мен муну таптакыр унута албайтам? Эгерде жүрү десе, баардыгын таштап, артынан ээрчип кетүүгө даяр болуп калдым окшойт. Бирок ал мени чакырмак тургай эстеп койгон жери жок. Андан башка бирөө болсо жардам сурап эч ак жүгүрүп келет эле го. Ал мага жардам сурап келсе, мен бандиттерди кармап берип, акчасын кайтарып берсем, ал мага бир аз да болсо ийит беле. Ал болсо келүүнү ойлогонда жери жок. Жини башына тээп, көздөрү кутурган иттикиндей кызарып чыкты. Ошол тапта коридордон басып келе жаткан бирөөнүн добушу угулду. Капарович ордунан шаша туруп, папканы менен бырышкан сүрөттү сейфке сала калды да, боюн түзөп ордуна отуруп калды. Саламатсызбы, уруксаат бекен? Эшиктен
тыңчысы баш бакты. Кел, кире бер, саламатчылык. Капарович бейкапары көрүнгүсү келип учурашты. Бирок тыңчысы анын сабырсыз экенин баамдап койду. Буга эмне болгон? Деги этият болоюн. Мен Жайнакова жөнүндө айткым келет. Тыңчы сөздү чукул баштады. Капаровичтин жүрөгү бир булкунуп алды. Айта бер, эмне болду? Ал 2 күндөн бери базарга чыгып иштей баштады. Эмне? Капарович ток соккон немедей чочуп кетти. Базарга чыгып иштей баштады дейм. Жанында тии досу бар. Экөө Ош базарынан жашылчаларды алып келип, бурчтагы базарга сатып атышат. Мына кызык тамаша. Капарович ойлонуп калды. Демек, дүкөндүн акчасын алдырып ийгенине жардам сураганды ойлоп да койбой, базарга чыгып иштей баштаган экен го. Бул аял менен согушкуча Кытай менен согушкан оңоюраак болор. Болуптур. Дагы кандай жаңылыктарың бар? Эч кандай жаңылыктар деле жок башка. Мен аңдыганымды улантайынбы? Деп сурады тыңчысы. Эгерде алар базарга чыгып соода кылып атышса, кача турган оюндан кайтты болуш керек. Бирок дагы 1-2 күн аңдый тур. Балким жөн эле жазгыргысы келип аткандыр. Ал нарушканы байкаган жокпу? Жок, байкаган деле жок. Эмесе ошент. 4 күндөн кийин келесиң мага. Жарайт, саламатта туруңуз. Тыңчы ордунан туруп, кол алышып коштошту да чыгып кетти. Степанов Көкбөрү жөнүндөгү маалыматтарды бергенден бери Алмаздын тынчы кетти. Көкбөрү Туркияга бат-баттан каттап турат экен. Демек ал жакта бир иши бар. Ал эмне иш? Түрмөдөн качып, аты жөнүн алмаштырып алган адам албетте мыйзамдуу иш кылбайт. Алмаз ошол замат өзүн ойлоп мыйыгынан күлдү. Мен деле ошондой эле түрмөдөн качкан, аты жөнүн алмаштырып жүргөн адаммын го. Бирок толук эле мыйзамдуу иш менен алектенип жүрөм. Балким Көкбөрү толук мыйзамдуу иш ачып алган болсочу. Бирок Алмаз Көкбөрүнүн жакасын көтөрүп, эки жагын кооптон менен карап бараткан кебетесин эстеди. Мыйзамдуу иш кылган адам антип жүрбөйт эле. Эмнеси болсо да Степанов менен кеңешип көрөйүнчү. Телефон аркылуу мындай ишти сүйлөшкөнгө болбойт. Демек Москвага барышым керек. Ишти көп создуктургусу келбей, Алмаз эртеси эле Москвага учуп кетти. Степановду жумуш ордунан тапты. Өзү көп жыл иштеген кеңсеге кубанычтуу кирди. Саламатсызбы? Алмаз эшикти ачып, көз айнегин алып учурашты. Сен кайдан? Степанов жагымдуу таң калды. Аэропорттон эле, деди Алмаз тамашага чалып. Степанов менен кучакташып көрүштү. Жакшы турасызбы? Ден соолуктарыңыз кандай? Жакшы, бар жакшы. Өзүң эмне айтпай келип калдың? Сюрприз кылайын дедим. Алмаз аппак тиштерин кашкайта күлдү. Азаматсың. Мен өзүм деле сени келип кет дейин деп аткам. Мен силерди сагынып кеттим. Володя кандай? Егорка жигит болуп калса керек. Сиздин неберелериңиз чоңоюп атышабы? Баары жакшы, Алмаз. Володя азыр келип калышы керек. Неберелер чоңоюп атышат. Алар менен кезигесиң да эми. Мен сен менен жакшылап сүйлөшсөмбү деген оюм бар. Кел отур мындай. Дегенде анын баарын айтып албасам болбойт. Анан шашпай чай ичебиз, деди Степанов. Жакшы, мен да ошондой ой менен келдим. Алмаз Степановдун маңдайына отурду. Көкбөрү жөнүндө айтайын деп атам. Ал дайыма Стамбулга каттайт экен, бирок сен билгендей башка аты жөнү менен. Ал эми өзү чынык аты менен издөөдө экен. Анын Стамбулда барган жери дайыма бир жер экен. Демек, ал ошол жердегилер менен тыгыз байланышта. Эгерде биз Көкбөрүнүн чын атын далилдеп бере ала турган болсок, аны көптөгөн жылдарга кайра түрмөгө отургузуп койсо болот. Бирок дегенде ал сенин түрмөдөн өзүң качпаганыңды далилдеп бергидей кылыш керек, деди Степанов. Аны
отургузуш үчүн адегенде кармаш керек да. Алмаз, аны кармаш оңой эле. Бирок аны отургузуш үчүн негиз керек. А негиз бизде азыр бирөө эле. Анын чыныгы аты, анын түрмөдөн качканы. Органдар азыр аны мурунку ат менен издеп жүрүшөт. Эгерде издеп атышкан болсо, ал азыр башка ат менен жүргөндүктөн бейкапар Туркияга каттап жүрөт. Ал башка адам экенин органдарга билдириш керек. Бирок ошону кантип кынтыксыз далилдеш керек. Кеп ушунда. Аны сен жакшы тааныйсың. Бирок сен өзүң азыр мыйзамдан тышкары жүргөн адамсың. Көкбөрү экөөбүз жипсиз байланган экенбиз го. Мен Акматов Алмаз экенинде ал далилдеп, анын көкбөрү экенин мен далилдешим керек экен да. Тагдырдын тамашасын караңыз. О, Алмаз, жашоодо ушундай тамашалар боло берет. Бирок көкбөрүнү ошол учурда түрмөдө отургандардын баары тааныйт да. Ошондуктан биз азыр ошол кезде түрмөдө отурган, бирок азыр боштондукка чыккан бирөөнү табышыбыз керек. Түшүнүп атасыңбы? Түшүндүм. Бул абдан жакшы ой экен. Алмаздын жүзү жана түштү. Бул жакшы ой болгон менен оңой ишке ашчу ой эмес. Биринчиден, ал түрмөдөн бошонгондордун тизмесин табыш керек. Экинчиден, алардын ичинен ишеничтүүрөөк эч болбосо бирөөнү табыш керек. Ага биз жакшы акча сунуштасак, ал күбө болуп берүүгө макул болот го дейм. Бирок сөзүнөн айныбай турган адам керек бизге. Түрмөдөн чыккандар көбүнчө кандай болушат өзүң деле жакшы билесиң. Анан биз көкбөрүнү кайра түрмөгө отургуза алсак, сенин түрмөдөн өзүң качпаганыңды далилдеш оңоюраак болот. Эгерде көкбөрү ошондой көрсөтмө берүүгө макул болсо. Ооба, сиз туура айтасыз. Ал мени биринчи ирет көрүп атам деши да мүмкүн. Ошондуктан көкбөрүнү чындыкты айтууга мажбур болгудай кылыш керек. А балким биз көкбөрүнүн башка ат менен жүргөндүгүн органдарга билдирсек, алар өздөрү деле анын далилин таба алышпайбы? Аларга оңоюраак болот эле да дегеним. Ой, Алмаз, сен дале бала ойдонсуң да. Органдагылар ага далил издеп, баштарын оорткулары келбесечи? Азыр өзүң көрүп атпайсыңбы? Жөнөкөй адамдарды мындай кой, мамлекет үчүн күйүп иштегендер жок койсо. Баары эле чөнтөк үчүн иштешет. А балким анын органдагылар менен алакасы бар болсочу? Андай болуп калышы да толук мүмкүн. Биз талашсыз далили жок туруп органдарга билдирсек, көкбөрүнү убагынан мурда чочутуп алышыбыз, болбосо таптакыр качырып ийишибиз да мүмкүн. А сенин убагынан эрте ачыкка чыкканың опурталдуу. Ооба, мунуңуз да туура. Демек, биз далилди өзүбүз табышыбыз керек экен да. Ошондой, Алмаз. Антпесек азыркы заманда бизде деле силерде деле ак жүрөгү менен иштегендер жок койсо, деди Степанов кейиштүү. Менде бир ой пайда болду. Менин министрликте бир таанышым бар. Ошол аркылуу түрмөдөн чыккандардын тизмесин алсак болот. Алмаз, сен ал адамды жакшы билесиңби? Жок, мен аны абдан деле жакшы билбейм. 2 жолу кезиккем. Бирок ал акча үчүн баарына даяр болгон адам. Түрмөнүн начальниги жөнүндөгү маалыматты ошондон алгам. Мына, кептин баары ошондо, Алмаз. Акчаны жакшы көргөн адамдардан абдан сак болуш керек. Азыркы заманда итбай, чотбайлар деле министрликте отурушат. Ошондуктан сак бол, деди Степанов. Мунуңуз да туура. А балким кысыйындын өзүнөн эле бирөөнү табыш керекпи? Шайтандын чоңунан кичинеси дегендей. Алмаз Степановду суроолуу карады. Антсе деле болот. Бирок ал жерде деле этият болуш керек. Эң негизгиси шашылып кетпеш керек. Ушул тапта тыштан шашылып Володя кирди. О, тоо бүркүтү, келип калдыңбы? Володя кучагын жая Алмаз менен көрүштү. Келдик, салам дос. Көп көрүнбөй кеттиң го. Жумуш.
Өзүң деле бир барып койсоң боло. Игорка кандай? Настя апамчы? Аяш Настя жакшы жүрөбү? Баары жакшы. Игорка жигит болуп келатат. Апам болсо Мексиканын сериалдарынан бошобойт. Настя болсо күндө өзүнүн сүйүктүү жумушу менен алек. А Настя иштеп атабы? Кайда иштеп атат? Ооба, ал менин карамагымда иштейт. Эң баарынан жакшы көргөнү мени кемирип кескени. Кайда жүрөсүң, качан келесиң, кийимиңди эмне кирдеттиң деген сыяктуу. Володя чын пейилинен каткырып алды. Анан өзүң да жаш баладайсың да, кийимиңди эмне кирдетесиң? Ошо да дос, таза жүргөндү үйрөнө албадым. Бирок ал мени күнүнө сонун тамактар менен багат. Ошондой, сен ат көтөргүс болуп калгансың го. Алмаз Володяны жерден так көтөрүп ордуна койду. Эми чоңоюп атабыз да, өзүң деле Илья Муромецдей болуп калыптырсың го. Илья Муромецке сен окшоп турсуң, мени Манас атаңдай болуп турсуң десең жарашат. Жанагы силердин аэропорттуңар Манаспы? Жок, Володя, сен ушундай билимсиз адамсың да. Манас деген биздин түпкү атабыз. Кыргыздарды кыргыз кылып сактап калган баатыр адам болгон. Аэропорт ошол улуу адамдын атынан коюлган. Анан сен өзүңдү ошондой адаммын деген келип турабы? Володя тамашага чалды. А эмне? Мен андай боло албайт деп ойлойсуңбу? Ой, эми дароо эле таарыныш керекпи? Албетте болосуң. Эки достун калжаңдашкандарын күлүмсүрөй карап отурган Степанов сөзгө аралашты. Эй, баатырлар, болдугула эми? Көктөн жерге түшкүлө, деди акырын. Игорь Иванович, бул өзү биринчи тийишти. Оюнкарак Володя дагы эле болгусу жок. Шашпа, тийишкенди мен анан көрсөтөм сага, спорт залдан, деди Алмаз. Болуптур, көрө жатарбыз. Жигиттер, келгиле эми, жумуш жөнүндө сүйлөшөлү. Үчөө уй мүйүз тарта отуруп, Алмаздын мындан ары кандай иштерди кылаарын талкуулашты. Демек, биринчи иретте Көкбөрүнү аңдыш керек. Анан аны отургузуунун амалын, далилин табыш керек. Балким анын кылган ишинен бир илинчээк болуп калат. Ошондуктан анын эмне иш менен алектенип жүргөнүн жакшылап иликтеш керек. Бирок Көкбөрүнүн тыштагы авторитеттер менен да тыгыз байланышы бар. Ошондуктан сенин эртелеп ачыкка чыгып алышың абдан опурталдуу, Алмаз. Иш баардык жагынан тыкыз даярдалып, Көкбөрүдө чегинүүгө жол жок калганда гана ачыкка чыгышың керек. Андан тышкары да күбөлөр керек болот. Алмаз, сен өз адамдарыңдан табасың го дейм андайларды. Ооба, мен баягы койчу жакшылыкка барып келдим. Ал киши мени бир жолу өлүмдөн алып калган. Эми деле өзүнө коркунуч жаралганына карабай, мага күбө болуп берүүгө даяр. Ал Көкбөрүнү да тааныйт. Мени издеп барганда кезиккен да жакшылык койчуга. Адил болсо оорукчан болуп калыптыр. Аны менен али кезиге элекмин. Ага Паша кам көрүп атат. Аны шаардагы эң жакшы деген ооруканага жаткырдык. Ал жакшы болуп калса бир ыгын таап аны менен да сүйлөшөм. Ал мени тоодогу үйгө Көкбөрү алып келгенин кайра ошол алып кеткенин далилдеп бериши керек. Анан менде бир кассета бар. Баягы Молдоказы абам менин күнөөлүү эмескенимди далилдейин деп жаздырган кассета. Ошол кассетаны мага алып келип берди калдар акем. О, анда биздин колдо дагы көзүрлөр бар экен да. Степанов чын жүрөгүнөн кубанып кетти. Ал кассета мен түрмөгө күнөөсүз отургандын далили. Бирок анда менин ордума башка адам жоопко тартылышы керек болуп калат. Ошондуктан бул жерин дагы жакшылап ойлонушум керек, деди Алмаз. Алмаз, эртеби кечпи ар бир адам кылган иши үчүн жооп берер мезгил келет. Балким баары ачыкка чыкканы жакшыдыр. Ал адам да өз кылганы үчүн өзү жооп берсе, анын өзүнө жакшы болор, деди Володя. Бирок Алмазды астей дил карап калды. Ал Алмаздын Алида болсо ошол кызды сүйөрүн сезди. Бирок ошентсе да чындыкты кылым бүткүчө этек менен жаап отуруунун кереги жокко деп ойлоду.
Алмаз Володяны карап ойлонуп калды. Эгерде биз бул ишти башкаларга залакабызды тийгизбей бүтүрө алсак жакшы болор эле. Ошондуктан муну ишке ашыруунун жолдорун тыккан ойлонушубуз керек, деди Алмаз улутунуп. Ооба Алмаз, андай болсо абдан жакшы болмок. Бирок Володя деле туура айтабы дейм. Чындыкты канча жашырган менен ал эртеби кечпи ачыкка чыгат. Балким бул иштин убагы өтүп кеткенине байланыштуу ал адамга сот катуу жаза бербеши деле мүмкүн. Анын үстүнө ал эмне себептен ошол ишке барганда тергейт. Күйөөсүнүн зөөкүрлүгүнө чыдабай ошол ишти кылганын далилдесек, ага жаза берилбей калышы деле мүмкүн. Эгерде биз ишти сен айткандай тыкан тергеп, туура стратегияны тандап алсак, эч кимди азап тарттырбай эле сенин ким экениң далилденип, акыры эркин жашоого укукка аласың. Бирок дагы бир жолу айтайын, абдан этият болуш керек. Себеби ишти өзүбүзгө каршы буруп коюулар да толук мүмкүн. Күнөөлөрдүн жогору жакта жакын тааныштары болуп калышы мүмкүн экенин унутпашыбыз керек, деди Егор Иваныч. Тиги көкбөрүнү мен аңдысам эмне болот? Володя сөзгө аралашты. О, досум, сен дагы эле шпион болуу кыялыңдан ажырай элексиңби? Деди Алмаз тамашалай. Жок, Алмаз, мен ал кыялымдан ажырай элекмин. Акыры шпион болуп жаным тынат го дейм. Чын эле, көкбөрүнү мен аңдайын, деди Володя чындап эле. Жок, Володя, андай болбойт го, сен таарынба. Бирок андай ишке кесипкөй адам керек. Биздин иш менен шпиондордун ишинде абдан чоң айырмалар бар. Ошондуктан муну Пашага эле тапшырганың оң болот, Алмаз, деди Егор Иваныч. Жарайт, ошондой кылайын. Анда эмесе эми эс алалы. Дегенде биздикине баралы каршы болбосоңор, деди Степанов. Ал чарчаганын билдирип, отурган ордунда керилип алды.